Чүйдө Lexus унасы сүзүп кеткен 6 жаштагы кыз көз жумду. 13 июнда Жайыл районунун Акбашат айылында Lexus үлгүсүндөгү унаа айдап бара жаткан аял сүзүп кеткен 6 жаштагы кыз көз жумду. Анын айдоочулук күбөлүгү жок болгон. Маркум кыздын апасы Керемет Садыбакасованын айтымында алар Москвада жашашат, айылга эс алып кетүү үчүн келишкен. Кызы Мариэла Москвада төрөлгөн. Бул жака чоң ата чоң эне, таята тайэнелерине жолуктурганы эс алганы алып келгем. Бирок эмнегедир ушул жолу алып келгим келген эмес. Жолдошума да бул жылы алып барбай эле коелучу деп айткам. 6 жыл кызымды чоңойтуп ушундай көкөлөтүп бакканбыз. Дайым жаркылдап күлүп жүрчү. Москвадагы бала бакчадагы тарбиячылар кызымды аябай жакшы көрүшчү. Дайым шайыр болуп, бийге, театрга, спектакльдерге катышчу. Башкалардын балдары каза болбосун, күнөөкөрлөр өз жазасын алышсын. Урматтуу айдоочулар, рулга отурганда жоопкерчиликти сезип, башкалардын өмүрүн кыйбай, бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирбей башкарууну суранам, деди ал. Маркум кыздын жакын туугандары аны кечээ 14 июнда жерге беришкенин билдиришти. Ариэла 2019 жылы 7 апрелде төрөлгөн. Үйдө 2 туугандын кичүүсү болчу. Улуу эжеси 9 жашта. Алдын ала маалыматтарга караганда 1994 жылы туулган РБ аттуу айым Lexus үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып 2019 жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Кыз дароо жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген, бирок алган жаракаттарынан эсине келбей каза болгон. Тергөө иштеринин алкагында унаанын айдоочусу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.